Абдурахман бин Гасил рахматуллахи алейхи айтат, мага менин устазым Усейд рахматуллахи алейхи өзүнүн атасынан баяндады дейт. Ал Абу Усейд деген сахабанын элдерге мындай деп хадис баяндаганын укту. Кунна индан набии саллаллаху алейхи ва саллам. Күндөрдүн биринде биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам менен чогуу олтурат элек. Факала рajulun ya Resulallah hal baqiya min birri abawayya shay'un ba'da mawtihima abarruhuma. Ошондо элдер менен олтурган мезгилде бирөөсү пайгамбар алейхисаламга суроо берди: "О Аллахтын элчиси, ата энем дүйнөдөн өткөндөн кийин кандайдыр бир жакшы амал кылдыбы? Ата энеме жакшылык кылуу туурасында мен ата энеме жакшылык кылайын" деген мааниде пайгамбар алейхисаламдан сурады. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты: "Наам хисалун арбаун". Ооба, ата энең дүйнөдөн өткөндөн кийин дагы 4 түрдүү амал бар, 4 улуу амал бар. Ошол амалдарды кылсаң, ата энеңе сөзсүз түрдө собу тиет деди. Биринчиси ад-дуау лахума. Ата энеге дуа кылуу. Ата эненин күнөөсүнүн кечирилип, бейишке киришине дуа кылуу. Вал истигфару лахума. Жана ата энесинин күнөөлөрүнүн кечирилишине. Ар бир инсан күнөөкөр болот. Түрдүү чоң, кичине, жашыруун, ашкере ар кандай күнөөлөр болот. Ошол күнөөлөрдүн кечирилишине истигфар кылуу. Дуа кылуу жана истигфар кылуу. Үчүнчүсү ва инфазу ахдихима. Ата эне дүйнөдөн өткөндөн кийин тие турган сооптуу амал бул ата эненин осуятын аткаруу дейт да. Ата энеси бирөөгө убада берген, ата энесинин убадасын аткаруу, же болбосо ата энеси мен дүйнөдөн өткөндөн кийин бир мечит салгылачы, же медресе салгылачы, же болбосо кандайдыр бир жакшы амалдарды айткан болсо, же болбосо бир адамга жакшылык кылуу туурасында осуят айткан болсо, анда ошол ата эненин осуятын аткаруу дагы сооптуу амал экен. Ва икраму садиқихима. Жана ата эненин досторуна сый урмат көргөзүп сыйлоо. Ва силатур рахими лати ла рахима лака илля мин кибалихима. Жана ата энеге жакшылык кылуу амалдардын төртүнчүсү ата эне тараптан гана улана турган тууганчылыкты улоо дейт. Мына ушул 4 амал ата энебизге собу тие турган амалдар экен. Ата энебиз дүйнөдөн өтсө дагы биз ата энебизге жакшылык кыла алат экенбиз, биздин пайдабыз тиет экен. Алар кайсылар болду? Дуа кылуу, жана истигфар айтуу, анан ата энесинин достору менен жакшы мамиледе болуп, аяш ата, аяш эне деп коюшат. Кандай болгон күндө дагы ошо ата энеси карым катнаш кылып жүргөн адамдар менен жакшы мамиледе болуп, осуятын аткаруу. Төртүнчүсү болсо, ата эне тараптан гана улана турган тууганчылыкты улоо дейт. Мисалы, биз бир тууганбыз, байкебиз бар, эжебиз бар, инибиз бар, карындаштарыбыз бар. Ата эне дүйнөдөн өткөндөн кийин деле бир туугандар кандайдыр бир деңгээлде мамиле кылат. Бир тууган менен мамиле кылат. Жакын болот. Себеби алар бир жатындан чыккан, бир ата, бир эненин балдары. Кандай болсун, алар баары бир жашоодо бири-бири менен жакын. Тууганчылык мамиле болот деген да, кайсыл бир деңгээлдечи. Кээ бирөө өтө жогорку деңгээлде тууганчылык уласа, кээ бирөө ортоңку деңгээлде, кээ бирөөсү эми эптеп септеп болсо дагы баары бир тууган да. Эл эмне дейт деп деле тууганы келбеди кой деген сөздө калбасын деп барып коет. Кайсыл бир деңгээлде уланат демекчи да. Өзүнүн байкеси, эжеси, карындаштары жана инилери мененчи. Бирок ушундай бир тууганчылык бар, ал сиздин атаңыздын туугандары же энеңиздин туугандары. Ата эне дүйнөдөн өткөндөн кийин токтоп калышы мүмкүн да. Тууганчылык мамиле, ата энеңиз барда барып турат элеңиз чогуу, келип турат эле алар. Бирок ата эне дүйнөдөн өткөндөн кийин, мисалы атаңдын байкеси же эжеси, же анын балдары, апаңдын эжеси же сиңиси, сенин таежелериң, таекелериң, мына ошолор менен тууганчылыкты уласаң дагы ата энеге сооп тийип турат экен. Демек ушундай кылайлы, биз ата энебизге дүйнөдөн өткөндөн кийин да жакшылыгыбыз токтобосун, жакшылыкты улантайлы. Андан кийинки хадисте Абу Хурайра радиаллаху анху айтат: "Турфау лил майити ба'да маутихи даражатуху". Адам баласы бул дүйнөдөн өткөндөн кийин анын даражасы көтөрүлөт дейт. Аллахтын алдында даража көтөрүлөт. Ар бир даража асман жерден бийик болот. Эми фаякул ай рабби аю шейин хадихи. Ошондо баягы дүйнөдөн өткөн адам айтат экен: "О Аллахым, кайсыл нерсенин себебинен менин даражам көтөрүлдү? Кайсыл амалымдын берекетинен менин даражам бейиштин даражасына көтөрүлүп, дагы көтөрүлүп кетти?"
ошол амал кайсыл деп сурайт экен да Аллах Тааладан. Сиздин балаңыз, уулуңуз же кызыңыз сиз үчүн кечирим дубасын кылды эле, даражаңыз көтөрүлүп кетти дейт. Көрдүңүзбү? Ар бир сиздин амалыңыз аркылуу, истигфарыңыз, дуаңыз аркылуу ата эненин даражасы көтөрүлөт экен бейиштечи. Бейишке кирсе дагы бейиштин даражаларына көтөрүлүшүнө сиз менен биз себеп боло алат экенбиз да. Андан кийин ошол эле Абу Хурайра сахаба радиаллаху анхунун окуучусу Мухаммад бин Сирин рахматуллахи алейхи айтат. Бир караңгы түнү Абу Хурайра сахаба бизге мындай деп хадис баяндады. Аллахумма гфирли Аби Хурайрата ва ли умми ва лиман истагфара лахума. О Аллахым, Абу Хурайранын күнөөсүн кечир, жана менин энемдин да күнөөсүн кечир, жана Абу Хурайра менен анын энесине кимде ким истигфар айтса, алардын да күнөөсүн кечир деп дуа кылды. Ошондо Мухаммад бин Сирин рахматуллахи айтат. Биз Абу Хурайра сахабага дагы жана анын энесине дагы кечирим дуа кыла беребиз. Эмне үчүн десе, Абу Хурайра сахабанын дуасына кошулуш үчүн дейт да. Абу Хурайра сахаба айтканда, мага жана менин апама ким кечирим сураса, Аллах Таала анын да күнөөсүн кечирсин деп дуа кылган. Демек, биз дагы Абу Хурайранын жана анын апасынын күнөөсүн кечир деп дуа кыла беребиз. Ошондо Абу Хурайра сахабанын улуу адамдын бизге батасы тиет деп дуа кылган учурда ошол дуага өзгөчө көңүл бурушкан окуучусу. Демек, биз деле Абу Хурайра сахабанын жана анын апасына дуа кылсак, бизге дагы Абу Хурайра сахабанын дуасы тиет. Андан кийин Абу Хурайра сахабанын дагы бир хадиси келет. Пайгамбар алейхиссалам айтты: "Иза матал абд инқата анху амалуху илля мин саласин садақатин жариятин ау илмин юнтафау бихи ау валадин солихин яду лаху." Качан адам баласы бул дүйнөдөн өткөндө, көз жумганда, анын бардык амалдары токтойт дейт. Бирок 3 түрлүү амалы бар. Ал адам өлсө дагы өлбөй турган, ошол адамга сообу тие турган канча амал бар экен? 3 амал бар экен. Биринчиси садака жария, жүрүп турган садака дейт. Жүрүп турган садака, токтобой турганчы. Эми жүрүп турган садакаларга көп амалдар келет. Пайгамбар алейхиссалам айтып кеткен. Мисалы, мечит куруп койду, же болбосо бир эле кышын, же кирпичин, же болбосо бир эле килемин, же болбосо бир эле мечиттин бир бөлүгүнө ушул садака жария кылган болсо, анда ошол адамга сообу тие берет экен да. Мечит курду деген, медресе курду деген, мисалы жолдор аңыл дөңүл болуп калат, оюлуп калат, ошол жерлерди тегиздеп койду. Бул дагы садака жария. Канча адам өтсө, адам өлгөндөн кийин, дүйнөдөн өткөндөн кийин дагы сообу тие берет турган амалдар. Мына ошондой амалдарды көбөйтүшүбүз керек экен. Мисалы, бир жерге суу чыгарып койду, канча адамдар пайдаланып атат. Анын сообу ошол адамга тиеп атат. Кыскасы, элге пайда тие турган көпүрө, же болбосо китеп алып берип койду, Куран китептерди жана текшелерге коюп койду мечиттин. Элдер ачты, окуду, сообу ошого тиеп атат да. Мына ажылга, умрага барганда ар бирөөсүнө жок дегенде бирден китептер белекке берилет. Ошол китептерди өзү окуду, өзүнүн китеби болсо ошол мечитке келип коюп койду. Мына ошол китептер дагы сөзсүз түрдө ал адамга сооп алып келет да. Андан сырткары дагы толгон токой сооптуу амалдар бар, садака жариялар бар, мусапырларга түнөк жай куруу, башкалай турганчы, жана башка адамдардын жана дарыланышы үчүн шарт түзүү, ошол сыяктуу садака жарияларды кылыш керек. Андан кийин экинчи жетип тура турган амал пайдалуу илим дейт. Адамдарга пайдасы жеткен илим да. Кээ бир илимдер болот, алар зыяндуу илим да. Адам өзү айтат, амал кылбайт, башкаларга дагы таасири тийбейт. Кээ бир илимдер болот, ал пайдалуу илим да. Өзү дагы үйрөндү, амал кылды, жана ошолорду башкаларга жеткирди. Кээ бирөөлөр илимди алды, бирок дүйнөгө берилип кетти. Мансапка берилип кетти. Ошентип илимди эмне максат алган болсо, ал ишке ашпай калды да. Ал бер жакта калып кетти дагы, башка нерсе менен алек болуп. Ал инсан эртең ошол илимдин пайдасы эмес, зыянын, кесепетин, илму доор деп коет, зыян берүүчү, адамды тозокко алып баруучу илимге себеп болуп калат экен кээ бир инсандарчы. Ошон үчүн пайдасы тийбей турган илимден Пайгамбар алейхиссалам пана тилеген. Пайдалуу илим калтырган болсо, мисалы, бир адамга келме үйрөттү, намаз үйрөттү, даарат үйрөттү, жана башка жакшы илимдерди үйрөттү, маселелерди үйрөттү, жашоодогучу канча элдерге маселесин жеңилдетип берди. Аалым киши, мына ошолордун канча адамдар пайдаланса, мисалы, диндеги улуулар, алымдар өтүп кетет дүйнөдөн. Алар өтсө дагы бирок амалдары өтпөйт да. Алар уланып тура берет. Китептерде жана алардын амалдары ошол элдин оозунда уланып, кыяматка чейин ошол жакшылыктар токтобосо, паланча аалым ушундай деп айткан эле бир маселени, ушундай кылсаңар жакшы болот деди эле деп канча адамдар угуп насаат алган болсо, ошонун баардыгынын сообу тие берет экен. Демек,
Биз садака кылуу менен биргеликте илим алып башкаларга жеткиришибиз керек экен. Бир ушу илимдин бөлүгү болсо дагы. Үчүнчүсү валадин солихин ядулаху. Түздөн түз токтобой барып тура турган амалдардын бири бул бала экен да, баланын кылган амалдары. Сиздин балаңыз же кызыңыз канча жакшы ишти кылган болсо, сиз үчүн ушул атама, ушул апама собу тийсин дебесе деле, ал сизге жана сиздин өмүрлүк жарыңызга сөзсүз түрдө тиет экен да. Атасына дагы, апасына дагы алардын собу сөзсүз түрдө тиет экен. Демек ошол токтобой турган амалдарды кылып, биз өзүбүздүн амалдарыбызды улантышыбыз керек да. Пайгамбар алейхисаламга бир киши келип, "О Аллахтын элчиси, менин апам дүйнөдөн өтүп кетти" дейт. Бирок осуят кыла албады. Бир жакшы бир насааттарды айтып, жакшы амал кылгыла, менден кийин амалдарга, намаздарга бекем болгула, ушул жакшы амалдардын же болбосо паланча жакшы иштерди кылгыла деп насаат кыла албай калды. Мен эгерде апамдын атынан садака кылсам болобу дегенде, пайгамбар алейхисалам болот, сөзсүз түрдө анын пайдасы тиет дейт. Демек, апабыздан, атабыздан Куран окутабызбы, же болбосо кандайдыр бир жакшы амал кылып, атабызга, энебизге арнайбызбы, Куранды катым кылып, же зикирлерди, ошолордун сооптору ата энебизге тиет экен. Ошого иншалла ниет кылайлы, ата энеге дуа кылып, ата энебиз дүйнөдөн өткөндөн кийин жардам берели. Жана ошол өзгөчө бул хадисте кийинки бөлүмдө да келип атат. Атасы мамиле кылган адамга да жакшы мамиле кылуу дейт да. Атасы мамиле кылган, сенин тууганчылыгың жок, атаңдын деле тууганчылыгы жок, бирок атаңдар, энеңдер чогуу олтуруп, мындайча айтканда бири-бири менен жакшы мамиледе болгон. Мына ошол адамдарга жакшылык кылгандын дагы собу тиет экен. Ал кандайча? Ибн Умар радиаллаху анхума бир жолу сапарда кетип бара жатса, бир тоолук адам жанынан өтүп калды. Ал тоолук адамдын атасы Умар сахабанын досу болгон экен да. Ошондо Абдулла бин Умар сахаба сапарда кетип бара жатат, улуу сахаба. Анын атасы Умар. Бир адам жолугуп калды. Ал тоолук адам, бирок анын атасы Умар сахабанын досу. Аталары дос болгон да. Анан экөө жолдо жолугуп калды. Анан тоолук адам айтып атат, "Сен жана Умардын баласы эмессиңби?" дейт. Анан айтты, "Ооба, мен Умардын баласымын" дейт. Ошол учурда Абдулла бин Умар сахаба өзү минип келе жаткан эшекти ага белекке берди да. Төөсү бар экен, эшеги бар экен, алмак салмак чарчаганда, бирөөсү чарчаганда экинчисин минип жолдо келе жаткан экен. Ошол өзү минип келе жаткан ошол эшегин белекке берди, жана селдесин башынан чечип колуна карматты. Ошондо анын жанындагы адамдар андан сурап жатат, "Эми бул тоолук адам экен, жөнөкөй адам экен, эми селде менен эмне кыласың муну сыйлап? Анан эшекти бергенде эмне кыласыз? Бул өзү тоолук болсо таап алат да бир эшектерди, болсо керек өзүнүкү" деген мааниде, эми жөн эле коюп, андан көрө бир 2 тыйын берип койсоңуз, ошол деле жетиштүү болмок, ошол деле кубанычтуу болмок ага деди. Ошондо пайгамбар алейхисалам айтты, "Сен атаңдын жакшы көргөн адамдары менен мамилени ула, сакта, ошондо Аллах таала сенин нуруңду көбөйтөт. Сен эгерде өзүңдүн атаңдын жакындары жакшы мамиле кылган адамдарынан мамилеңди үзүп койсоң, Аллах таала сенин нуруңду үзүп коет" дейт. Тактап айтканда, кыямат күнү адамдар өздөрүнүн нурлары менен жарык болот, ошо менен махшар майданына барышат. Канчалык нуру көп болсо, ошончолук аларга пайдасы тиет да. Эми нуруңуздун азайышына себеп болот экен, эгер ата эненин жакын туугандары менен мамилени үзүп, аларга карым катнаш кылбай койсоңуз. Ошого ниет кылайлы. Эң жакшылыктын жакшылыгы ан ясла рожулу ахла вуди абихи. Өзүнүн атасынын жакын жакшы көргөн адамдар менен мамилени улоо, абаррол бир жакшылыктардын бардык жакшылыгы, эң жакшысы дейт. Тактап айтканда эң чоң жакшылыктардын бири болуп эсептелет экен. Ошого биз иншалла ата энебизден атынан атап дуа кылып жакшы амалдарыбызды арнайлы. Ошо менен биргеликте ата энебиз аркылуу улана турган туугандар менен мамилебизди улайлы. Эми салам менен болсо дагы, эми жок дегенде конокко чакырып болсо дагы, бир жылда бир жолу болсо дагы, же байланышып болсо дагы, сиз менен биз мамилебизди улайлы. Жана атабыз, апабыз кайсыл адамдар менен жакшы болгон болсо, ошолордун үйүнө зияратка барып, атам ушу келип турат эле сиздер келип турат элеңиздер деп барып отуруп койсоңуз, канчалык мусулманды зыярат кылыш канча ибадат. Атаңдын жакындарын, энеңдин жакындарын зыярат кылыш бул эң чоң жакшы амал экен да. Ошого баарыбыз тең ниет кылайлы.